Saat qancha bo'lib tur? Saat 20. Turimiz kılavatıq mı? Çok hoş. Başkadan başladı. Baştaldı adamlar. Ne oldu? Salam barыңыздарга. Hazır adamlar qoşulub alsın biraz. Kutman taң жалпайымдар. Saat qancha bo'lib tur? 27. Салам барыңыздарга, группадагы жалпайымдар. Кутман таң. Сиздер менен бүгүнкү Орозонун куттуу күнүндө жолугушуп турганыма өтө кубанычтамын жана өтө ыраазымын. Ушул эфирди баарыбызга ушул шартты түзүп берген, ушул программаны уюштуруп берген Толкунай айымга дагы ыраазычылык билдирем. Салам барыңыздарга. Анда эмесе убакытка байланыштуу сабагыбызды баштай берсек. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы баары өзүбүздү сүйүүдөн башталат деген темада болмокчу. Бул сөздү укканда, бул теманы укканыңыздарда сиздерде ар кандай суроолор жаралышы мүмкүн. Мисалы, өзүн өзү сүйүү деген эмне? Мен канткенде өзүмдү сүйө аламын? Канткенде өзүмдү кечире аламын? Өзүмдү кечирүүм өтө маанилүүбү? Мен киммин? Кайсыл учурда менин өзүмө болгон баа көтөрүлөт жана кайсыл учурда төмөндөп кетет? Жана подсознание деген эмне деген суроолордун айланасында бүгүнкү сабагыбыз болмокчу. Өзүн өзү сүйүү, өзүн жогору баалоо, өзүн урматтоо бул жашоодо баарыбызда биринчи орунда турган нерсе экен. Эгерде ушул нерсе адамдын жашоосунда жогорку деңгээлде болбогон учурда, ал адамдын иши деле жүрүшү кыйын болуп кетет экен. Ийгиликтин деле ал адамга келиши ушунчалык кыйындап кетет экен. Андыктан биз өзүбүздү сүйүп, өзүбүздү кечирип үйрөнүшүбүз керек. Биздин чоң күнөөлөрүбүз менен Кудай бардык күнөөлөрүбүздү кечирип жиберет. Ал эми адамга эң кыйыны ошол өзүбүз кечире албаганыбыз экен. Биз башка адамдарды кечире алабыз, бирок ошол өзүбүздү кечиришибиз ушунчалык кыйын болот экен. Андыктан биз өзүбүздү кечирип үйрөнүшүбүз керек, өзүбүзгө уруксат берип, өзүбүзгө кайрадан мүмкүнчүлүктөрдү берип, өзүбүздү деле түшүнүп үйрөнүшүбүз керек. Сиздер өзүңүздөрдү канчалык деңгээлде сүйө аласыздар? Жана өзүңүздөрдү кечире аласыздарбы? Ушул суроолордун үстүндө ойлонуп көргөн белеңиздер. Ушул суроолор боюнча өзүңүздөр жооп берип көрсөңүздөр болот. Мисалы, сиздер бир жерге барсаңыздар, чарчап турганыңыздарга карабастан,
мага боло берет да деп пешком барсаңыздар, же болбосо үйүңүздөргө коноктор келип калса, дасторконуңуз үстүнү жоктон бар кылып төгүп чачып жасап, ошентип меймандарды тамактандырасыз төгүп чачып. Андан кийин меймандар кеткенден кийин өзүңүздүн ар бир күнүңүз, башка күнүңүз ошол күнгө окшобостон тамактануу деңгээлиңиз башкача, төмөнүрөөк деңгээлде болсо, анда бул өзүңүзгө болгон баанын төмөн экенин билдирет. Биз мындай кылбашыбыз керек. Бул кылганыбыз туура эмес. Биз тескерисинче, мен эң сонун үйлөрдө жашаганга татыктуумун. Мен эң сонун машиналарда жүргөнгө, жашоодогу көптөгөн жакшы нерселерге татыктуумун деп гана жүрсөк, биздин ошондой оюбуз калыптанат дагы, биздин өзүбүзгө болгон баа жогорулай баштайт. Ал эми сиздер кайсыдыр бир учурларда адашууларга жол коюп, каталарды жасап, туура эмес иштерди жасаган учурубузда өзүңүздөр жемелеп, өзүңүздөрдү күнөөлөп, өзүңүздөрдү урушпашыңыздар керек. Себеби бизди ушунчалык күнөөкөр абалыбызда, биздин ушунчалык күнөөгө толгон абалыбызда Кудай бизди пендем деп сүйүп, бизди кабыл кылып аткандан кийин, биз деле өзүбүздү кабыл кылышыбыз керек. Биздин өзүбүздү кабыл кыла албай атканыбыз, өзүбүздү сүйө албай атканыбыз, өзүбүздү кечире албай атканыбыз, бул биз өзүбүздү Кудайдан дагы жогору коюп койгондой болот экенбиз. Тескерисинче, биз ошол өзүбүз туура эмес иштерди кылып койгон учурда, өзүбүздү жемелеп урушкандын ордуна, өзүбүзгө достой мамиле кылышыбыз керек экен. Өзүбүзгө эч нерсе эмес, сен адамсың, сен робот эмессиң да, деп адам деген адашуучу, ката кетирүүчү, ошол каталардын артында ийгиликтер бар. Биз ошол каталар менен ийгиликке жетебиз. Бул катабызды кийинки жолу кайталабайбыз, тууралайбыз деп өзүбүзгө өзүбүз дем берип, ушундай сөздөрдү айтышыбыз керек экен. Досубузга мамиле кылгандай мамиле кылышыбыз керек. Өзүн өзү сүйүү деген эмне? Сиздер кандай түшүнөсүздөр? Эгерде өзүн өзү сүйүү бул салондорго барып сулуулануу, же болбосо алтын бриллианттарды тагуу деп түшүнсөңүздөр, анда бир аз туура эмес болуп калат экен. Кээ бир адамдар өзүн сүйүүнү өзүнүн материалдык байлыгына карап сүйүшөт экен. Ошол материалдык байлыгына карап сүйүшөт экен. Мисалы, мен заңгыраган үйлөрдө жашайм. Мен кымбат баалуу машиналарда жүрөм. Мен ошон үчүн өзүмдү сүйөм дешет экен. Бул туура эмес. Биз өзүбүздү материалдык байлыктарыбыз аркылуу сүйгөнүбүз туура эмес экен. Биз өзүбүздү Кудай кандай жараткан болсо, ошол абалда өзүбүздү толугу менен кабыл кылышыбыз керек. Өзүбүздүн кемчилдиктерибиз бардыр мүмкүн. Өзүбүздүн мүмкүн ооруларыбыз бардыр. Ошол ооруларыбыз менен, кемчилдиктерибиз менен өзүбүздү толук кабыл кылганыбыз жана өзүбүзгө болгон урматыбыз болсо, ошол чыныгы өзүбүз сүйгөнүбүз ошол болот экен. Качан биз өзүбүз сүйгөн учурда гана биздин бүт дүйнөбүз баштан аяк өзгөрөт. Сиздин айлана чөйрөңүздөгү адамдардын деле сизге болгон мамилеси өзгөрө баштайт. Качан өзүбүздү сүйгөнүбүздө гана сиздин жашооңузга бүт жакшылыктар келе баштайт. Сиздин ошол өзүңүздү сүйгөн абалыңызды сиздин үй бүлө мүчөлөрүңүз дагы байкайт жана сизди алар деле сүйө баштайт. Мен киммин деген суроо боюнча сиздер кандай ойлойсуздар? Мен киммин дегенде бул өзүбүздүн түзүлүшүбүз боюнча. Мисалы, сиздер ушул мени мен кылып турган ким деп ойлойсуздар? Ушул денем деп ойлойсуздарбы? Мына көзүм, колум, денем, мына буттарым, бүт дене мүчөлөрүм мени мен кылып турган нерсе ушул деп ойлосоңуздар, анда бул туура эмес экен. Чындыгында бизди биз кылып турган, мени мен, сизди сиз, бизди адам кылып турган нерсе бул биздин ичибиздеги руханий менибиз экен. Биз ошол руханий өзүбүздү дайым мен дегенде ошол руханий мен деп ойлошубуз керек экен. Качан ушул биз өзүбүздү руханий мен деп ойлогон учурда гана
ошол руханий мендин деңгээлинде гана иш алып барсак, максаттарды койсок же ойлонсок, ушундай руханий менде ойлонсок гана бизге ошондо жакшылыктар келе баштайт экен. Бул руханий менди кичине я деп атап коюшат. Бул ичибиздеги руханий менди Кудай ушунчалык күчтүү кылып жараткан экен. Кудай ушунчалык күчтүү кылып жараткан экен, бул нерсени адамдар байкабайт экен. Эгер адам өзүнүн канчалык күчтүү, канчалык улук, канчалык бийик, канчалык касиеттүү экенин жана канчалык азиз экенин адам билген учурда адам ыйлайт экен. Биз өзүбүздүн ушунчалык көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экенин, өзүбүздүн ушунчалык күчтүү болуп жаралганыбызды өзүбүз деле байкабайт экенбиз. Мисалга алсак, биздин ой жүгүртүүбүз, оюбуздун күчү, оозубуздан чыккан сөздөрдүн күчү, көзүбүз менен элестетүүбүздүн күчү ушунчалык күчтүү экен. Бул нерсени биз туура пайдалансак, биз өзүбүздүн жашообузду баштан аяк өзгөртүрүп алат экенбиз. Биз ушул нерселерди туура эмес пайдаланат экенбиз. Мисалы, бизде көптөгөн страхтар болот экен, ошолордон эле коркуп, ошолор жеңе албай, элестеткени дагы коркунучтуу нерселерди элестетип жашообузда. Оозубуздан чыккан сөзгө деле көңүл бурбай, негативтерди айтып, ойлогондо деле көп оюбуз негатив болуп отуруп, биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз негативге толтурат экенбиз. Биз ааламдан ошол жаман окуяларды өзүбүз чакырып алат экенбиз. Ушул 3 күчтү өзүбүзгө адамга берилген нерсе, бул биздин колубузда, ушуну туура башкарышыбыз керек. Ушул руханий менди качан, ичибиздеги руханий менди, кичине яны качан биз ыраазы кылганда, ошого туура мамиле кылган учурда гана биздин жашообузда бүт жакшылыктар болуп өзгөрө баштайт. Ошон үчүн биз өзүбүздү бир жакшы ишиңиз бүткөн сайын, ар бир ишиңиз же ийгиликтүү иштериңиз бүткөн сайын өзүбүздү мактап турушубуз керек экен. Сен азаматсың, сен ушул нерсени аткардың, ушул калыбыңдан жазба, токтотпо, улант деген сыяктуу сөздөрдү айтып, өзүбүзгө дем берип, өзүбүздү мактап турушубуз керек экен. Ал эми өзүбүзгө сөз берсек, мисалы досуңузга бир ишиңди бүтүрүп берем деп сөз берсеңиздер, жалкоолугуңуз тутуп, ошону эртеси аткара албай койсоңуз, анын эртеси дагы аткара албай койсоңуз, ушинтип жумаалап аткара албай койсоңуз, досуңуздун алдында сиз кандай адам болуп каласыз? Досуңуздун алдында сиздин баркыңыз төмөндөйт. Досуңуздун сизге болгон ишеними азаят. Жана ал досуңуз сизге урматтабай калат, урматтоосу азаят. Ошол сыяктуу эле биз ичибиздеги яны, ичибиздеги руханий мени бизге өзүбүзгө сөз берип атканда, ошол ичибизде бар экенин руханий менди ойлоп туруп сөз берсек, мына ошондо биз аткарганга аракет кыла баштайт экенбиз. Себеби ушул нерсени аткарбай койсок, анда ошол досуңуздун алдында уят болгондой эле өзүңүздүн ички руханий мендин алдында дагы баркыңыз кетип, өзүңүзгө болгон ишеничиңиз азайып, өзүңүзгө болгон баа төмөндөй баштайт. Себеби сиз өзүңүздүн аткарам деген ишиңизди аткара албай атканыңыз үчүн. Мисалы, эртеңден баштап чуркап баштайм, же намаз окуп баштайм, же ушул китепти окуп баштайм, окуп бүтүрөм деп алып, ошол жумаалап жүрө берсеңиз, анда өзүңүзгө болгон баа төмөндөйт. Эгер сиз өзүңүзгө болгон бааны жогорулаткыңыз келсе, анда сиз өзүңүздү башка бир адамга эч качан салыштырбашыңыздар керек экен. Себеби ошондой эле башка адамды өзүңүздөн өтө эле жогору коюп албашыбыз керек. Себеби сиз анын астында өзүңүздү төмөн басымдап аткан болосуз. Мисалы, ал адамга сиз, мына сен көптөн бери канчалаган ийгиликтерди жаратып атасың. Мен болсо дагы деле жүрөмүн, ушул убакка чейин эчтеке кылбадым десеңиз, сиз өзүңүздүн ички рухуңузду ошол адамдын алдында түшүрүп, басынтып койгон болосуз. Ошондой эле өзүңүздү жерге тебелеп жаткандай болосуз. Туура биз урматтаган адамдар деле болот. Ал адамдарды урматтаганыбыз жакшы. Ал адамдардын ийгиликтерин
Ийгиликтерине кубанып, ийгиликтерин тан алганыбыз дагы жакшы. Бирок өтө эле жогору коюп, ал адамды сен жакшысың, мен жаманмын, сен күчтүүсүң, мен күчсүзмүн дегендей чекке жетпешибиз керек экен. Бул учурда биз ошол өзүбүздү ал адамдын алдында төмөн коюп койгондой болот экенбиз. Мисалы, сиздер бир жакка барсаңыздар, мага боло берет да деп пешком барсаңыздар, же болбосо үйүңүздөргө коноктор келсе, ошол меймандарды жакшына күтүп алып, өзүңүздөргө тамактануу деңгээлиңиз башка болсо башка күндөрү, анда өзүңүздөргө болгон баанын төмөн экенин ошондон билсеңиз болот. Сиз ошол меймандарды өзүңүздөн жогору коюп атасыз. Өзүңүз сүйлөбөгөнүңүз менен подсознание аркылуу сиз ошондой ойдо ойлоп турасыз. Мага боло берет, меймандарды ушинтип сыйлашым керек деген ойду ойлоп турганыңыз белгилүү болот. Биз адамдар өзүбүздү 3 тараптан багып турушубуз керек, азыктандырып, жана 3 тараптан өзүбүздү өстүрүп турушубуз керек. Мисалы, биринчиси руханий жактан өстүрүшүбүз керек. Бул нерсеге биз Кудай менен болгон тыгыз байланышыбыз, Кудайды сүйүшүбүз, жана азыркы намаз окуп жатканыңыз, орозо тутуп жатканыңыз, негативтерди ичиңизге киргизбей, таза ойлорду ойлоп, жүрөгүңүздү таза кармаганыңыз деле бул руханий жактан өзүңүздү багып жатканыңызга кошулат. Экинчиси физический жактан өзүбүздүн дене мүчөлөрүбүздү таза кармап жүрүшүбүз керек. Эгер ооруп калса өз убагында дарылатып, эс алууга өзүбүзгө убакыт бөлүп, ушулар физический жактан өзүбүзгө кам көрүп жаткан болобуз. Үчүнчүсү, биз интеллектуалдык жактан дагы өсүп турушубуз керек экен. Интеллектуалдык жакка окуп жаткан билимиңиздер, алып жаткан билимиңиздер, окуп жаткан китеп, ар кандай темада. Анан катышып жаткан тренинг сабактар, ушулардын баары интеллектуалдык жактан өсүп жатканыңызга, багып жатканыңызга кирет өзүңүздү. Эгерде адам 1 жылдын ичинде эч кандай китеп окубаса, эч кандай курстарга катышпаса, өзүнө эч кандай бир жаңы нерсе үйрөнбөсө, мейли психологиялык болбосо дагы, бир өнөрдү деле үйрөнө албаса, анда адам 1 жыл эле эмес, 10 жылдап артка кетет экен. Адам баласы ийгиликке жетем деп максат койдуңузбу, ошол ийгиликтин баасыны төлөйт экенбиз. Мисалы, сиз бир бизнести ачтыңыз, же салон ачтыңыз, ушундай бир чоң ишкана ачтыңыз, иштетемин деп. Ошол максатка жөндөн жөн жетпейт экенсиз, мунун баасыны төлөшүбүз керек экен. Баасыны биз ошол өзүңүздүн бизнесиңиз боюнча тренинг сабактарга катышып, акча төлөгөнүңүз ошол баасыны төлөгөнүңүз экен. Эгер мен акча төлөбөймүн, тренинг сабактарга деле катышпай, ийгиликке жете аламын десеңиз, анда сиз ошол бизнесиңизде көптөгөн каталарды кетирип, ошол каталар аркылуу кайра банкрот болуп отуруп, анан акыры ийгиликке жетет экенсиз. Эгер ушул 2 жолдон сизге кайсы бири жеңил болсо, оңой болсо, ошону аткарсаңыз болот. Ар бир адам күчтүү, ар бир адамдын өзүнө жараша ийгиликтери, өзүнө жараша утуктары, жеңиштери болот. Ар бир адам кайталангыс, уникалдуу, өзгөчө болуп жаралган. Сиздер да өзгөчө, уникалдуу болуп жаралгансыздар. Даже асмандан жааган кардын ар бир учкундары деле бири-бирине окшошпойт экен. Бири-биринен такыр башкача болот экен. Ошол сыяктуу эле адам баласы дагы жер жүзүндө 7 миллиардтаган адам болсо, ошонун ичинде дал сизге окшогон сиздей адам жок экен. Андыктан сиздер өзүңүздөрдүн жаман жагыңыздарга, минус жактарыңыздарга же болбосо кемчилдиктериңизге гана өзүңүздүн фокусуңузду коюп албашыңыздар керек. Себеби сизде деле көптөгөн жакшы сапаттар бар. Биз өзүбүздүн жакшы сапаттарыбызды унутуп коюп, только жаман жактарга, минус жактарыбызга эле көңүлүбүздү буруп алат экенбиз. Андыктан сиздерге бир көнүгүү бар. Кагазды алып, мен кандаймын деген суроо боюнча өзүңүздөрдү изилдеп, өзүңүздөрдөн 55 жакшы сапатты баракка жазып чыгасыздар.
Эгер 55 жакшы сапатка жетпесе сапатыңыздар, анда өзүңүздөрдөн капа болбойсуздар дагы. Сиздерде кайсы сапат болушуну каалайт элеңиздер, ошолорду кошуп жазып кете бересиздер. Кийин кезде аны алып окуп турасыздар. Аны окуган сайын сизде дагы жакшы сапат бар экенин көрүп, сиздин өзүңүзгө болгон баа жогорулай баштайт. Адам баласы турмушта башынан көптөгөн сыноолорду өткөрүп келет. Ошол сыноолордо адамдын руханий деңгээли сыналат экен. Эгерде адам башына жеңил гана сыноо келсе деле, депрессияга, стресске кабылса, ошондон чыга албай кыйнала берсе, анда ал адамдын руханий деңгээли төмөн болот экен. Ал эми руханий деңгээли таза соо болгон адам, күчтүү болгон адам, бул өзүнө келген ар кандай ооруларды өзү айыктыра алат экен. Кудай бизди жаратканда эле организмибиз өзүн өзү айыктыруучу болуп жаралган экен. Качан гана операция сыяктуу ооруларды ошол адистерге, докторлорго кайрылып гана дарылабасак, анан ушул психологиялык травма алган адам гана психологторго кайрыла алат. Калган бүт ооруну адам өзү айыктыра алат. Себеби адамдын денесиндеги органдарында бардыгында көп бөлүгү нервтерден турат экен. Ошон үчүн биз өзүбүздү айыктыра алабыз. Мисалы кичинекейибизде деле биздин чоң энелерибиз колдорубуз, бир жерлерибиз кесилип кетсе, топурак сээп туруп эле ошол канды токтотушуп дарылап коюшкан. Ошол сыяктуу өзүбүздү айыктырганга жөндөмдүү экенбиз. Эми гыйбат жөнүндө айтып кетсек, бул нерселер бүт өзүбүздү сүйүүгө, ушул өзүбүздү тазалоого, качан биз өзүбүздү тазаласак гана бизге ийгиликтер келет. Өзүнү сүйүүгө дагы ушул нерселер байланышып турган үчүн ушуну айтып кетейин. Гыйбат деген бул сырткы жана ички болуп бөлүнөт экен. Сырткы гыйбат 2 адам биригип алып, же 3-4 адам биригип алып, бир адамды жамандайт. Же болбосо ошол адамдагы бар терс сапаттарын айтса деле бул гыйбат болот экен. Ошол гыйбат кылып жаткан адамдар экөөсү тең, ошол маалда экөөсүнөн тең кара, терс энергия бөлүнүп чыгып турат экен. Экөөсү тең күнөөгө батып аткан болот. Ал эми мындан дагы коркунучтуусу, биздин ичибизде дагы гыйбат болот экен, ички гыйбат. Бул биздин ичибизде ак жана кара күч бар. Ошол кара күч, эгерде сизди бирөө капа кылса, сиз ал адамды сыйлап унчук албасаңыз, ал адам кеткенден кийин үйдө жумуш кылып жатып, ошол адамдын айткан сөздөрүн эстейсиз. Идиш жууп жатасызбы, кылып жаткан ишиңизди аткарып жатып, ошол адам боюнча сиз ой жүгүртүп, оюңуз менен баягы адамды сиз жамандап баштайсыз. Ошол адамга сөз кайтарып, ичиңизде калып кеткен сөздөрдү айтып баштайсыз. Ушул учурда сиз ошол сөздөрдү оюңуз менен сүйлөйт экенсиз. Бул сүйлөөчү дагы өзүңүз болот экенсиз дагы, угуучу дагы өзүңүз болот экенсиз. Ошондо сиз эки тараптан гыйбат кылып аткан болосуз. Ошондо бул нерсе негатив болот. Бул негативди сиздин ички подсознанияңыз жазып алат дагы. Подсознание негативге толгондо жашоого дагы негатив окуялар келе баштайт. Ал эми азыр ошон үчүн ошол гыйбатты биз токтотушубуз керек, ички гыйбатты. Эми подсознание жөнүндө айта кетсек, биздин мээбиздин 95%-ин эң чоң бөлүгүн подсознание ээлеп турат экен. 5% сознание ээлеп турат экен. Сознание бул логика менен иштейт экен, ал эми подсознание эмоциялар менен жана сезимдер менен иштейт экен. Бул подсознание жакшы, жаман, туура эмес деп ажырата албайт экен. Бул подсознание сиздин күлүп, жайнап жүргөн же кайгырып жүргөн абалдарыңызды гана түшүнөт экен. Башка эчтекени түшүнө албайт. Ошол өзүңүздү кубанычтуу сезесизби, бактылуу сезесизби, кайгылуу болуп жүрөсүзбү, ошонун баарын өзүнө жазып алат. Ошондой эле, мисалы сиз бирөө менен урушсаңыз, же ошол адамга катуу сөздөрдү айтасыз, анан же кыянаттык кылган учурларыңыз болот, кайсыл бир учурда жалган сүйлөп бирөөдү алдап кеткен учуруңуз болот. Ошол абалыңыздын баары подсознанияга жазылып калат экен, толугу менен жазып алат.
сиз сыртыңыздан баягы адам урушуп кеткен адамыңызга мен акмын деп актанып жүргөнүңүз менен сиз ичибизде дагы ички сот бар. Ошол ичибизден биз өзүбүздүн күнөөбүздү мойнунга алат экенбиз. Өзүбүздүн айыбыбызды билебиз. Ошол абалды подсознание толугу менен өзүнө жазып алат. Андан кийин ошондо сиздин подсознанияңыз 95% негативке толуп калган болот, өзүбүз билбеген абалда. Анан биз аны билбейбиз дагы, сыртыбыздан эле максатыма жетем деп максаттарды жазып алып, сыртыбыздан эле ийгиликтүү болом деп аракет кылганыбыз менен сознаниябыз аркылуу 5% ушинтип аракет кылганыбыз менен бул сознание 5% сознаниянын күчү подсознаниябызга жетпейт экен. Себеби ал 95% негативке толуп турган болот. Андыктан биз ошол подсознанияны тазалашыбыз керек. Ушундай техникалар менен, медитациялар менен пайдаланып, ошол подсознанияны тазалап алышыбыз керек. Анан ал жерге жалаң гана позитивдүү нерселерди киргизишибиз керек. Ал үчүн биз только позитивде гана ойлонушубуз керек. Ойлорубузду контроль кылып, биз эмнени ойлоп жатабыз, ушуга көңүл бурушубуз керек. Ошондой эле көбүрөөк кубанып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Эмоциялар жазылат. Ошондой эле биз өзүбүздү көбүрөөк бактылуу, кубанычтуу сезишибиз керек. Ошол сезимдерибиз жазылат. Ушул нерселер жазылат. Ошондо гана биздин подсознаниябыз позитивке толгондо 95%. Анан ага кошуп сознаниябыз аркылуу 5% максатыма жетем деп, ийгиликтүү болом деп аракет кылып атканыбыз, экөө каалоолору бир болот дагы, экөө 100% болуп туруп, максаттарыбыз бат эле орундалып калат экен. Биздин подсознаниябыз сүйлөшүүгө жөндөмдүү. Эгер сиз үйдө ушунчалык өзүңүздү бактысыз сезип, негативке толуп, жаман гормондорду бөлүп аткан абалыңыз, сыртка чыгып эле көчөдөгү адамдарды караганыңызда эле, сиздин подсознанияңыз сизден алдын ошол адамдарды подсознаниясы менен сүйлөшүп коет дагы. Ал адамдар сиздин кандай абалда экениңиздерди байкап калат. Байкайт дагы, сизден өзүн алып кача баштайт. Себеби сизден ушунчалык негатив, ушунчалык жаман гормондор бөлүнүп жаткан болот. Ошону алар сезет. Андан кийин эми биз өзүбүздү кечиришибиз ушунчалык маанилүү экенин билдик, түшүндүк. Бизди капа кылган адамдар дагы бар. Ошолорду дагы кечиришибиз керек. Антпесек ошол ичибизде негативдер толуп тура берет. Ошол негативди чыгарыш үчүн, азыркы айткан эле подсознанияга жакшы ойлорду киргизиш үчүн бизди капа кылган адамдарды деле кечиришибиз керек. Ал үчүн биз кагазды алып, кагазга ошол адамдардын аттарын жазып, мен сени кечирдим. Сени менен болгон ошол окуяны жана сени өзүмдөн кое бердим деп, ошол кагазды күйгүзүп, жок кылып жибересиздер. Андан сырткары сиздер бирөөлөрдү капа кылган адамдар деле бар. Ошолорду деле колуңуздардан келсе өздөрүнөн кечирим сураганыңыздар жакшы. Эгер кечирим сурай албасаңыздар, анда кагазга жазып аттарын. Мен сенден кечирим сурайм. Ошол окуя үчүн, ошол абал үчүн сенден кечирим сурайм. Мен ошол окуяны жана сени өзүмдөн кое бердим деп кагазга жазып, аны күйгүзүп, жок кылып саласыздар. Андан кийинки өзүбүздөгү негатив, өзүбүз менен кошо алып жүргөн өткөн күндөгү бактысыз жана жаман күндөрдү кээ бир адамдар эстеп, өзү менен кошо алып жүрө беришет. Ушул күнгө чейин алып жүргөн адамдар бул өзүн уулап жаткан болот. Ошол биз өзүбүздүн өткөн күндөгү нерселерди, жаман нерселерди эстебешибиз керек, унутушубуз керек. Өзүнү ошол жаман, бактысыз, кайгылуу күндөрүнү өзү менен кошо алып жүргөн адам өзүнү сууга чөктүрүп жаткан адам катары эле болуп калат экен, өзүнү өзү чөктүрүп жаткандай. Тескерисинче ошол бактысыз күндөрдү, өткөн күндөрдөгү сабак катары көрүп, ошол күндөрүмдөн мен сабак алдым. Ошол күндөрүм өткөн үчүн мен азыркы күндө ушул күнгө жеттим. Ошол күн аркылуу ал күндөр мага сабак болуп калды десеңиз, ошол күндөр сиздин суудан чыкканга, сүзүп чыкканга жардам берүүчү курал болуп берет экен сиздерге. Ошол өзүңүздөрдөн негативтерди ушул жолдор аркылуу чыгарсаңыздар болот. Бирөөлөрдү кечиресиздер, сиздер кимди капа кылган болсоңуздар андан кечирим сурайсыз.
өзүңүздөрдү кечиресиздер эң биринчи. Анан өзүңүздөрдү сүйүп, өзүңүздөрдү баалап үйрөнөт экенбиз. Андан кийин өзүбүздү сүйүп калуу техникасы. Бул барыңыздар билесиздер, эртең менен туруп эле Кудайга ыраазычылык айтабыз. Андан кийин өзүбүздөгү бар нерселерибизге ыраазычылык айтабыз. Андан кийин күзгүгө барып эле өзүңүздөргө жылмайып карайсыздар. Жылмайганда ошол ичибиздеги руханий менге жылмайып аткан болосуздар. Анан өзүңүздөргө арнаган жакшы сөздөрдү, аффирмацияларды, комплименттерди айтсаңыздар болот. Ушул нерсени күндө аткаруу менен сиздер чындап эле мээңиздер ошого ишене баштайт. Өзүңүздөрдү жакшы көрүп баштайсыздар. Андан кийинки техникалардан аффирмация өзүңүздөр жөнүндө айтсаңыздар болот. Мен күчтүүмүн, мен бактылуумун деген сыяктуу. Аффирмацияны айтканда деле өтө катуураак үн менен айтышыбыз керек экен. Себеби аффирмация айтканда, катуу айтканда адамдын мына тамактагы вибрациялары өзгөрөт экен. Вибрациялар өзгөрүп, мына дене клеткалары катуураак айтканыңызда денеңиздер дагы сезинет экен, сезет. Качан денедеги клеткалар сезгенде подсознанияга дагы кирүү жеңилирээк болот. Андан кийин суу ичиңиздеги негативтерди дагы кетирүүнүн жолу сууга айтсаңыздар болот экен. Мисалы бизди ата-бабаларыбыздан калган, эгер жаман түш көрсөң, барып сууга айт деген. Бул түш деле негативге кирет, жаман түш. Ошон үчүн ичиңиздердеги бүт жаман нерселерди, негативтерди агып жаткан сууга айтсаңыздар, бул суу өзүнө тартып алат. Биздин денебиз, биздин органдарыбыз көп бөлүгү 70-80% суудан турат экен. Ошон үчүн биз качан негативди ойлосок, сүйлөсөк, элестетсек, ушул нерсени биздин денебиз сезет. Денебизге бүт сиңет, кан тамырыбызга чейин сиңет. Ошондо биздин денебиздин көп бөлүгү суудан турган үчүн ошол негативди өзүнө тартып алат, денебизге сиңирет. Ошон үчүн жашоого бизге жалаң негатив окуялар келе берет. Ошон үчүн сууга айтсаңыздар, суу тартып алат экен. Андан кийин өзүн өзү кечирүү, өзүмө кат жазуу техникасы бар, ошону аткарып көрсөңүздөр болот. Бул кат жазуу 3 бөлүк боюнча жазсаңыздар болот. 3 бөлүк. Биринчиси өзүңүздөрдөн кечирим сурайсыздар. Экинчиси өзүңүздөрдү эркелетип жакшы сөздөрдү айтып жазасыздар, комплименттерди. Үчүнчүсү өзүңүзгө сөз бересиз же убада бересиз. Мисалы катты жазган учурда медитациянын музыкасын коюп алсаңыз болот. Саламатсыңбы деп өзүңүздүн атыңызды жазасыз. Анан кечирим сурайсыздар. Мени кечир. Мен сени ушул убакка чейин акыркы орунга коюп келгеним үчүн сенден кечирим сурайм. Мен сени ушул күнгө чейин толук кабыл кыла албадым. Сени сүйбөй келгеним үчүн кечирим сурайм. Сен ооруп калган учурда дагы өз убагында доктурга кайрылып, сени дарылата албай жүргөнүм үчүн кечирим сурайм. Ошондой эле мен жашоомдун бүт көйгөйлөрүн сага артып койгонум үчүн кечирим сурайм. Турмуштун айынан бала багамын деп, балдарыма шарт түзөмүн деп, сени ар кандай жумуштарда иштешиңе мажбур кылып койгонум үчүн кечирим сурайм. Сени сага көңүл убакыт бөлүп эс алдыра албаганым үчүн кечирим сурайм деп өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша кеңири кылып жаза берсеңиздер болот. Канчалык көп жазган сайын сиздердин ичиңиздердеги эмоциялар чыгып кетет. Ошол жазган учурда сиздердин колуңуз менен жазасыз, оюңуз, бул сөздөр оюңуздан келет, мээден. Көзүңүздөр менен элестетесиздер. Элестетип жазып атканда бүт органдарыңыздын көп бөлүгү ушул нерсеге катышат дагы. Сиздин денеде клеткалар дагы сезип отуруп, сиздин мээңиздерде өзүңүздөрдү кечирүү процесси жүрө баштайт. Андан кийинки бөлүк өзүңүздөрдү эркелетесиздер. Өзүңүздөргө комплименттерди айтып, мактап жазасыздар. Бул нерсени жазып жаткан учурда
Өзүңүздөрдү 5, 6, 7 жаштагы кезиңиздерди, бала чактагы кичинекей кезиңиздерди элестетип туруп өзүңүздөрдү эркелетесиздер. Берекем, периштем, акылдуум жана башка ушундай сөздөрдү айтып жазсаңыздар болот. Үчүнчүсү, өзүңүздөргө сөз бересиздер. Болду эми мен сага мындан ары дайыма көңүл бурам. Сени жашоомдун эң башкы орунуна коем деп сөз бересиздер. Мен сени өз убагында ооруган жерлериңди көрсөтүп дарылатам. Мен сени ушул жактарга эс алдырганы, ойноткону алып барам деп, ошол кайсыл жакка алып барсаңыздар, ошону жазсаңыздар деле болот. Ошондой эле мурда сени ким экениңе кызыкпай, сени тааныбай келгеним үчүн кечирим сурайм деп жазсаңыздар болот. Ушул кыскача сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Баарыңыздарга рахмат катышып бергениңиздер үчүн. Азыр суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Ошондой эле азыр суроо бергенге чейин бир техниканы айтып кетейин. Өзүңүздөргө ишеним жок болуп аткан болсо, өзүңүздөргө ишеним пайда кылуучу, ишенимиңиздерди арттыруучу техника бар, ошону аткарып көрсөңүздөр болот. Мисалы, базарга барсаңыздар, кийим алгыңыздар келсе, өзүңүздөр базарга барып туруп, өзүңүзгө жаккан кийимди алып киесиз. Ал нерсе сизге жараштыбы, жарашпадыбы, сизге жакса болду. Ал нерсени сатуучудан дагы жараштыбы, жарашпадыбы деп сурабайсыз, өзүңүздүн каалооңуз менен сатып аласыз. Үйгө келгенден кийин дагы өзүңүздүн чечимиңиз менен, өзүңүздүн каалооңуз менен тамак бышырасыз. Же бирдекелери сатсаңыз деле ошол өзүңүздүн каалооңуз менен аткарасыз. Бир жума бою ушундай кылсаңыз, өзүңүзгө болгон ишеним пайда боло баштайт. Ошондой эле подсознание боюнча мисал айтып кетсем, бир кыз 37 жашка чейин турмушка чыга албаптыр. Ал кызга балдар менен, эркек балдар менен таанышат экен дагы. Ал балдар мага турмушка чык деп эч качан айтпаган экен. Таанышып туруп эле сырттан эле жок болуп кетет экен. Ошентип жашы 37-ге чыгыптыр. Анан ал акыры психологко кайрылыптыр. Кайрылса, ал анын ошол проблемасыны таап чыгыптыр. Көрсө, ал кыз кичинекей 5-6 жашар мезгилинде үйүндө түнү саат 12-1лерде түндө уктап жатканда апасы менен сырттан анын коңушусу аял келип эле эшигин катуу такылдатып, кыйкырып келет экен. Эшикти ача койсо эле сыртта ушундай оозулары кан болгон, тиштери канаган, ушундай бети канаган аял турат экен. Ошол 5 жашар кыздын көз алдында. Артынан күйөөсү чуркап келет экен. Ал аял: "Мени күйөөм, жолдошум уруп жатат, өлтүрүп коет, жардам бергиле" деп кыйкырып келет экен. Ошондо баягы кыздын подсознаниесине ошондой коркуу эмоциясы менен бирдей ушундай ой кирип жайгашып калат экен. Эркек деген ушундай болот экен, күйөөгө тийген, жолдо турмушка чыккан коркунучтуу турбайбы деген ой подсознанияга сиңип калат экен. Ошол сиңген нерсе, кичинекейинде сиңип калган нерсе, кийин чоңойгондо деле бул подсознание кызды коргой берет экен. Өзүнө эркектер келсе деле, ал адамдын, эркектин подсознаниясы менен кыздын подсознаниясы сүйлөшүп алат. Ошондо эркектер деле мындан сыртка түртүп турат экен кыз. Ошол биздеги подсознание, биздеги ушундай көп нерселер дагы кичинекейибизден подсознаниябызга сиңип калган экен дагы. Азыркы кезде ийгиликке жете албай, же бир максаттарыбызга жете албай жүргөнүн себеби ошол болот экен. Подсознаниеге мисалы дагы бир пилдин баласы болот экен. Кичинекей кезинде алып келип, казыкка кагып байлап коет экен. Ал пил ары бери чуркап бошоном деп аракет кылат. Эртеси 2-3 күн ошентет, бошой албайт. Ошондо баягы пилдин баласына ой келет экен.
Мен эч качан бул жерден бошоно албаймын. Эми ушул жерде калдым деген ой подсознаниясына сиңип калат экен пилдин баласына. Ошол боюнча пилдин баласы чоңоюп, чоң пилге айланса деле, аны келип казыктан бошотуп койсо деле, баягы пил бир орунда тура берет экен. Адам деле ошондой болот экен. Көп нерсе биздин кичинекейибизден подсознанияга сиңип калып, азыр бир декеге жете албай, ушунчалык миң талпынсак деле жете албай атканыбыздын себеби ошол болот экен. Барыңыздарга рахмат сабакка катышып бергениңиздер үчүн. Сиздерге аз да болсо, бир аз гана болсо дагы баалуулук бере алган болсом, анда мен өз максатыма жеткен болом. Саламатта калыңыздар.